Лабораториянын курулушу жалпы 14 миллион сомду түзгөн. Толук эл аралык стандартка жооп берген вирусологиялык лаборатория Каракол шаарына жайгашкан. ПЧР лабораториясы коронавирус инфекциясынын проектиси менен Ислам банкынын каржылоосунун алкагында Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 2022 жылда ишке берилген. Биз ковид убагында иштеп, азыркы күндө да ковид анализдер жасап атабыз. Мен айта турган нерсе, биз жаңы анализдер киргизип атабыз. Ушундай лаборатория тургандан кийин иштеш керек деп, азыр ИФА изилдөөлөр жүргүздү. Бизде жарандарыбыз көбүнчө жеке лабораторияларга барып атпайбы? Азыр ошол лабораториялар жасап аткан анализдерди киргизип атабыз. Киргизип уже жасап атабыз. Мен элге кайрылат элем, келип ушу мамлекеттик лабораториядан изилдөөлөрдү өтсө, алардын баасы дагы бир топ арзан. Больницада да анализдер жасайт, бирок ошолор жасабаган жана жеке лабораториялар жасап аткан анализдерди биз киргиздик. Аларга врачтар направление берет. Может, ошо биздин көп врачтар билбей атышат биякта биз ушундай изилдөөлөрдү жасаганыбызда. Ошо биздин дарыгерлерге да суранат элем, элге жеңилчилик болуш үчүн, мамлекеттик кызматтарды колдоо үчүн ошо биз жака жиберип турушса, жеринде алышат, жеринде 1-2 күндөн кийин анализдерин беришет. Аянты 280 метр болгон типтүү лабораториянын абасы тазаланып, режимдик талаптарга толугу менен жооп берет. ПЧР полимезардык чынжыр реакциясы дегенди билдирет. Бул вирус сыяктуу белгилүү бир организмдин генетикалык материалын аныктоочу тест. Тагыраагы организмде вирустун бар жоктугун аныктайт. Келген адамдар ушул жерден киришип, бул жерден анализ тапшырышат, бул жерден анализ тапшырабыз. Бул жерге ковидке, SARS-CoV-2ге, ковидке ушул жерден анализдер тапшырылат. Анализди бул жака алып жөнөйбүз. Бул жерде болсо ИФАга деп айтып атабыз. Биз азыркы күндө ИФА иммуноферменттик анализди кандан жасалат. Ал болсо бул жерден анализ алынат. Бул жерден мындай пробиркаларга анализ алынып, бул дагы аппарат менен, ИФА аппараты менен жасалат. Каракол район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун вирусологиялык лабораториясында жогорку квалификациядан өткөн. Жумуштун шарттарына жооп берип, эл аралык стандарттын негизиндеги сертификаттарды алган адистер эмгек кылышат. Бул жактагы персоналдардын баардыгы окуулардан өткөн, баарыбыз окууга барып келгенбиз. ВОЗ бүткүл дүйнөлүк Всемирная организация здравоохранения деп коет. Ошолор аркылуу көп окуулардан окудук. Саламаттык сактоо министрлиги дагы бизди көп окуулардан өткөрдү. Департамент, Бишкекте департамент бизди дагы көп окуулардан өткөрдү. Андан сырткары, ал окуулардан сырткары биздин жасап аткан анализди такташ үчүн, тастыкташ үчүн ошол ВОЗ Копенгаген менен бизге, то есть ВОК деп коет, внешняя оценка качества, сырткы баалоо, лабораторияны сырт жактан баалоо. Ошондой дагы ВОКко катышып, Копенгаген менен катыштык, 100% кепилдик туура иштешет деген сертификат алдык. Азыркы күндө башка дагы жеке ПЧР лабораториялар иштеп келүүдө. Алардын катарына кирген санэпид көзөмөл борборунун вирусологиялык бөлүмү мамлекеттик болгондугу менен айырмаланып, анализдер алыска чыкпай ушул гана лабораториянын ичинен тез ылдамдыкта жыйынтыгын чыгарып бергендигинде жана башка лабораториялардан караганда анализдер үчүн төлөнүүчү каражат алда канча арзандатылган. Талгат Токтомушев, Ильич Касейинов, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.